Москвада жасалма кыргыз паспорту менен иштеп жүргөндөр кармалды. 2019-жылдын 9-январынан 10-январга карай түнү Кыргызстандын Россиядагы элчилигине кыргыз жарандары арыз менен кайрылышкан. Алар иштеп жаткан компания аларды жумуштан алып, ордуна жасалма кыргыз паспорту бар башка мамлекеттин жарандарын жумушка алышкан. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Элчиликтин кызматкерлери Москванын полиция кызматкерлери менен биргеликте текшерүү учурунда жасалма кыргыз паспорту менен иштеп жүргөндөр аныкталды. Элчилик кыргыз жарандарын элчиликтен гана документ алууга чакырат. Булак факт ЧКТ. Кыргызстанга Кытайдын төрагасы менен Индиянын премьери келет. Төраганыкы мамлекеттик сапар болсо, өкмөт башчысы иш сапары менен келмекчи. Кыргызстанга Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин келүүсү күтүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков билдирди. Анын айтымында Си Цзиньпин мамлекеттик ал эми Моди иш сапар менен келмекчи. Визиттер июнь айында өтө турган Шанхай кызматташтык уюму саммитинин алкагында уюштурулууда. Күн тартибинде соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча негизги маселе турат. Саясий жактан бизде чечилбеген маселелер жок, деди Сыдыков. Эскерте кетсек, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет жетекчилеринин саммити 14-15 июнга белгиленген. Учурда ага даярдыктар жүрүп жатат. Булак Спутник ЧКТ.